Абакта жаткан оппозиция лидери Өмүрбек Текебаев башкы прокуратурадан шаардык соттун судьясы Адис Момуналиевке карата кылмыш ишин козгоону талап кылып арыз жазды. Анткени Момуналиев былтыр 2 октябрда Текебаевке жана Чотоновго карата өкүм чыгараарда орчундуу материалдык далилди катып алган. Но 26 сентября 2017 года Бишкекский городской суд за подписью Момуналиева все же направляет требования в Нуртелеком, чтобы выяснить диапазон охвата сети. И это очень важное обстоятельство, которое должно быть уточнено. Но если 26 сентября сам городской суд направляет запрос в Нуртелеком, видимо, логично дождаться ответа. Этого требует законодательство, этого требует простая логика. Если запрос отправлен, нужно дождаться ответа. Этого не происходит, потому что уже 2 октября выносится приговор. Суд, не дожидаясь ответа на собственный запрос, ведет дело и выносится приговор 2 октября. 2010 жылдын 13 май күнү Текебаев Чотоновдор менен Супарада жолукканбыз деген Модин ал күнү эртең мененки саат 8:00дөн кечки саат 19:00 чейин шаардын борборунда жүрүп сүйлөшкөндүгү тууралуу Нуртелекомдун маалымат катын сот 12 октябрда колуна алган. Бирок баарынан кызыгы ал документте иштин делосуна тиркеп жогорку сотко жиберген эмес. Натыйжада 2017 жылдын 21 ноябрында жогорку сот алынган маалыматка баа бербегендиги аз келгенсип жыйынтыгында мыйзамсыз өкүм чыгарды. Эта информация должна была быть приобщена к материалам дела. Это письмо должно было быть направлено вместе с материалами дела в Верховный суд. Этого тоже не происходит. То есть Бишкекский городской суд, получается, укрыл эту информацию, не передал ее в Верховный суд, а это было очень существенным обстоятельством и могло учитываться. И, соответственно, это тоже могло привести к вынесению незаконного приговора. Иштин делосуна тиркелбей жоголуп кеткен документти адвокаттар шаардык соттон ала албай убара болушкан. Бир нече убакыттан кийин депутаттардын талабы менен жоголгон кат 2018 жылдын 3 майында Нуртелеком жоопкерчилиги чектелген коомунан кайрадан алынган. Бирок тилекке каршы Адис Момуналиев ал документти катып алган. Эмнеге дегенде жактоочулар запрос беришкен, ошо копиясы келиптир бизге бергиле дегенде бербеген. Көпкө чейин бербеген, анан Никитин гана колу менен жогорку кеңештин депутаттары менен күчү менен салып ал запросту алдык. Анда дагы баягы көп судьялар азыр мына жаңы формацияда жогорку кеңешке отчетко келип калышып, ана ситуация жалпысынан саясий ситуация алмашып калгандан кийин ал жоопту беришти. Анда дагы Нуртелекомдон ал жооп биринчи келгенден кийин биз ал документ келди. Ошондо дагы Нуртелеком буну биз октябрь 17 жылы эле жөнөткөнбүз, өз убагында эле. Ошо эле Адис Момуналиев алган деген эме болду. Адвокаттардын айтымында бийликтин негизги күбөсү Модиндин калпы чыкканын сот жашырган. Бул үчүн судья мыйзам бузгандык катары жоопко тартылышы зарыл дешет адвокаттар. Жаза жагынан караганда Адис Момуналиев жумуштан бошосу бир. Андан тышкары бул жоопко тартылыш керек. Эмнеге дегенде бул жалпысынан бир адамдын тагдырын документтерин катып алып көрсөтпөгөнү жана Верховный судка жөнөтпөгөнү дагы бул мындай чоң шек келтирет. Адис Момуналиев азыр баягы превышение полномочий дейбизби, злоупотребление дейбизби, муну жаза кодекси менен ал жоопко тартылыш керек. Мурдагы бийликтин учурунда Текебаевке жана анын тегерегиндейлерге карата уюштурулган Белизгей чуусунда да негизги документтер катылып алынгандыгы белгилүү болду. Башкы прокурор болуп турган Индира Жолдубаева Белиз өлкөсүнөн 2017 жылдын 23 октябрында Тышкы иштер министрлигине келген жооп катты прокуратурага кириштебей жоготкон. Депутат Шыкмаматовдун айтымында каттын экинчи көчүрмөсү АКШдагы элчилик тарабынан кайрадан алынып келинип, учурда башкы прокуратурада. Жакында жарыкка чыгып, Белизгейттин ойдон чыгарылганы анык болот дешет атамекенчилер.